9 bölüm. Ошондо Иса кайыкка түшүп, кайра өз шаарына сүзүп келди. Бул жерден ага төшөктө жаткан шал оорлуу бир адамды алып келишти. Иса алардын ишенимин көрүп, шал оорлууга коркпо балам, күнөөлөрүң кечирилди деди. Ошондо мыйзам окутуучулардын кээ бирөөлөрү бул Кудайга акарат келтирип жатат деп ойлошту. Иса алардын оюн билип, эмне үчүн жаман ойлоп жатасыңар? Күнөөлөрүң кечирилди деп айткан оңойбу, же ордуңдан туруп бас деп айткан оңойбу? Бирок силер адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн, деди да шал оорлууга ордуңдан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар деди. Ал ордунан туруп төшөгүн алды да үйүн көздөй жөнөдү. Муну көргөн эл аябай таң калып, адамдарга ушундай бийлик берген Кудайды даңктады. Иса ал жерден өтүп бара жатып, бажыкананын жанында отурган Матай деген адамды көрүп, ага менин артымдан ээрчи деди. Ал ордунан туруп Исанын артынан жөнөдү. Иса Матайдын үйүндө дасторкон үстүндө отурганда көптөгөн салык жыйноочулар менен күнөөкөрлөр келип, Иса жана анын шакирттери менен бир дасторконго отурушту. Муну көргөн фарисейлер Исанын шакирттерине: "Эмне үчүн силердин устатыңар салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен бирге тамактанып жатат?" дешти. Муну укканда Иса аларга: "Дарыгер соо адамдарга эмес, оорлууларга керек. Баргыла да мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм" деген сөздүн мааниси эмне экенин билип алгыла. Анткени мен тобо кылууга адилеттүүлөрдү эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим деди. Ошондо жакандын шакирттери келип Исадан: "Фарисейлер да, биз да орозону көп кармайбыз. Эмне үчүн сенин шакирттериң орозо кармашпайт?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Күйөө менен чогуу турганда тойдогулар капаланышмак беле. Бирок күйөө алардын жанынан алынып кете турган күндөр да келет. Алар ошондо орозо кармашат. Эч ким эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жаңы салынган жамаачы эски кийимден сөгүлүп, жыртык мурункудан да чоң болуп калат. Ошондой эле жаңы шарапты эски чаначка куйбайт. Болбосо чанач айрылып, шарап төгүлүп, чанач жараксыз болуп калат. Жаңы шарапты жаңы чаначка куят. Ошондо экөө тең сакталат." Иса аларга ушуну айтып жатканда бир башчы келип, ага таазим кылды да: "Менин кызым өлүм алдында жатат. Бирок сен келип, анын үстүнө колуңду койсоң, ал тирүү калат" деди. Ошондо Иса шакирттери менен бирге анын артынан жөнөдү. Ошол маалда 12 жылдан бери кан агуудан кыйналып жүргөн бир аял арт жагынан келип, Исанын кийиминин этегине колун тийгизди. Ал аял: "Анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгып калам" деп ойлогон эле. Иса артына бурулуп, аны көргөндө: "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды" деди. Аял ошол замат айыгып калды. Башкаруучунун үйүнө келгенде Иса чоор тарткандарды жана дүрбөлөңгө түшкөн элди көрүп, аларга: "Бул жерден чыккыла. Кыз өлгөн жок, уктап жатат" деди. Эл аны шылдыңдап күлдү. Элди чыгарып жибергенден кийин Иса кыз жаткан бөлмөгө кирип, аны колунан кармап тургузду. Кыз турду. Ошондо бул кабар ошол аймактагы элдин баарына тарады. Иса ал жерден өтүп бара жатканда эки сокураны: "Иса, Дөөттүн уулу, бизге ырайым кыл" деп кыйкыра ээрчип алышты. Иса үйгө киргенде сокурлар анын жанына келишти. Иса алардан: "Жардам бере аларыма ишенесиңерби?" деп сурады. Алар ага: "Ооба теңир" деп жооп беришти. Ошондо Иса алардын көздөрүнө колун тийгизип: "Ишенимиңерге жараша болсун" деди. Алардын көздөрү көрүп калды. Иса аларга: "Бул жөнүндө эч ким билбесин" деп катуу эскертти. Алар болсо ал жерден чыгышты да ошол аймактагылардын баарына Иса жөнүндө жайып жиберишти. Алар чыгып бара жатышканда Исага жин оорлуу бир дудук адамды алып келишти. Иса жинди кууп чыгаргандан кийин дудук сүйлөй баштады. Ошондо эл: "Исраил жеринде мындай нерсе эч качан болгон эмес" деп таң калып жатты. Фарисейлер болсо жиндерди ал жин башчысынын күчү менен кууп чыгарып жатат дешти. Иса бардык айыл кыштактарды жана шаарларды аралап, синагогаларда элди окутуп, падышачылык жөнүндөгү жакшы кабарды таратып, ар түрдүү оорлардан, ар кандай кеселдерден айыктырып жүрдү. Элди көрүп Исанын боору ооруду. Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу жүдөп мүңкүрөп калышкан эле. Ошондо Иса шакирттерине мындай деди: "Түшүм көп, бирок жумушчулар аз. Ошондуктан түшүмдүн кожоюнуна жалын кыла, ал өз түшүмүн жыйнаганга жумушчуларды жиберсин."